Кече иштеп жүрүп, кече ночь иштеген болчумун суббота күнү түндө. Артта сумкам унутуп кетишиптир. Кыздарды, балдарды ташып жүргөм ушул көп деле текшерген эмесмин арт жакты. Арткы сиденияга калып калыптыр, тетиги жакка түшүпчү. Мында сумка болчу, ичинде акча бар экен, косметика, анан паспорт бар экен. Кыргыздын паспорту, орустун. Поддержкага жазсам вообще жооп жок. Бүгүн өзү жазып калыптыр, WhatsApp'тан жазып чалыптыр мага. Номеримди кантип алган? Мага перевод кылган болчу, акча перевод кылып, анан ошол Сбербанк онлайнда калып калыптыр номерим. Ошол номер боюнча мага WhatsApp'тан жазып, жаңы эле экөөбүз байланыштык, адресин жазып берди. Ушул сумканы жеткизип берип коеюн деп атам азыр. Реакциясы кандай болот экен, чогуу күбө болобуз. Кандай кабыл алат болдук. Алло. Алло, здрасте еще раз. Я подъехал, у подъезда стою. У подъезда? Да, сейчас хорошо, спасибо. Все, окей, жду, спасибо. Здрасте. Здрасте. Вечер добрый. Есть зажигалка. Спасибо вам большое. Выручил невозможно. Да. Я, короче, у меня не было вашего номера и Да, Да мы понятно. сами вообще не помню, кто, короче. Возьмите, пожалуйста. Да, не стоит, не стоит. Возьмите. Вы еще и заказы там свои какие-то, наверное, сейчас. Очень сильно выручил. Да, очень выручили. Спасибо. Тут паспорт и все. Все. Давай. Души. Давай, Ага. души. Все, спасибо. Спасибо, спасибо. Достор өзгөр күбө болгондой эле мен бунун адресин жазып жөнөтүргөн. Адресине келип, анан келгенде эстедим, буларды кече ошо жеткизип берген болчумун, булар мас болчу. Бирок кече ночь иштеп, анан аябай жалаң эле мастарды тыштаган болчумун, мен эсимде эмес болчу, ким изол болуп кетти депчи. Бул адрести айтканда адреске келатып эле бун неме түшүндүм, булар экен. Вот, ошо рахмат деп неме 1000 сом берди, 1000 рубль. Ошо ушундай жакшылык кылып туралы. Ушундай кызыктуу окуялар болсо комментарийге жазгыла. Ал жактан сүйлөшөлү комментарийден. Эгерде бул видео жакса лайк басып, комментарий калтырып койгула. Бул видео менен бөлүшүп койгула бөлөк адамдар менен. Бул эми как пример, жакшы пример катары көргөзүп кетейин дедим. Негизи эмне мактанып атасың деп жазбагыла. Эми жөн эле жаман ой жок эле, жөн эле чыгарып койдум, эми көрсүн деп эле болду. Ошо. Чоң рахмат.